Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен мурунку сабакта биз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деген теманы өткөнбүз. Жана сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү кантип уюшуларын, бир өңчөй баяндооч, аныктооч, толуктооч жана бышыктооч болорун түшүнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору жана аларга коюлуучу тыныш белгилер. Сабакты даярдаган кыргыз тили жана адабияты мугалимиңер Эргишалиев Нурислам. Эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алгыла. Бир өңчөй мүчөлөрдүн тыныш белгилери боюнча маалымат аласыңар. Албетте бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдорун түшүнөсүңөр жана да синтаксистик талоого көндүм аласыңар. Кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөр өз ара эки түрдүү жол аркылуу байланышат. Биринчи түрү интонация аркылуу. Слайдтагы биринчи мисалды карагыла. Байбиченин ээк көтөргөнү өтө табышмактуу, салабаттуу. Демек бул жерде бир өңчөй баяндоочтор интонация аркылуу байланышты. Экинчи мисал. Үнү да өтө эле кырааттуу, ыргактуу, муңайыңкы эле. Демек, мында бир өңчөй мүчөлөр өз ара эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак интонациясы аркылуу гана байланышты. Бул слайдты дагы бир жолу көңүлүңөрдү буруп карап койсоңор болот. Эми бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолунун экинчи түрү байламталар аркылуу. Экинчи багытчаны карасаңар, кандай байламталар аркылуу байланышарын түшүнөсүңөр. Жана, менен, да, дагы, же болбосо, ары, бирде. Эми мисалдарды карагыла. Биринчи мисал. Дүкөндүн бурчунда милиция формасын кийген ак куба жигит менен зарлык сүйлөшүп турат. Бул биринчи мисалда ак куба жигит жана зарлык деген бир өңчөй мүчөлөрдү менен деген байламта байланыштырды. Эми экинчи мисалды карагыла. Акылай ары сулуу, ары кичпейил жан эле. Бул жерде сулуу, кичпейил деген бир өңчөй аныктоошторду ары деген байламта байланыштырды. Ал эми үчүнчү мисалды карап көрсөңөр, ал сайманы да, кара жумушту да, сөздү да, акылды да келиштире билет. Бул жерде болсо сайманы, кара жумушту, сөздү, акылды деген бир өңчөй толуктоошторду да деген байламта байланыштырды. Эми бир өңчөй мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилерге кеңесири токтолуп кетсем. Кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөрдөгү тыныш белгилер төмөнкүдөй эрежелерге байланыштуу коюлат. Биринчи эрежени мен силерге айтып берем жана слайдта көрсөтүлгөн мисал менен түшүндүрүп берем. Бир өңчөй мүчөлөр өз ара санак интонациясы аркылуу байланышса, анда алардын эң акыркысынан башкасы үтүр аркылуу ажыратылат. Мисалы биринчи мисалды карагыла. Мен көргөнүмдү, укканымды, билгенимди айтам. Мына өзүңөр байкагандай, көргөнүмдү, укканымды, билгенимди деген толуктооштор мына үтүр менен ажыратылды. Акыркысы билгенимди деген гана ажыратылган жок. Схемасын болсо көрүп алгыла. Экинчи түрү, эгерде бир өңчөй мүчөлөрүнүн арасын жана, менен деген байланыштыргыч байламталар байланыштырса, анда алардын арасына эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. Анткени жана, менен байламталары бир өңчөй мүчөлөрдүн бардыгына бирдей даражада тиешелүү болуп айтылат. Демек эч кандай тыныш белгиси коюлбайт деп түшүнөсүңөр да. Мисалы, Жамиля менен Айша мектептен чыгып, колтукташып сүйлөшүп, шаар багына келишти. Же болбосо, апам менен атам эртең шаарга барат. Бул жерде эч кандай тыныш белгисинин кереги жок. Эми үчүнчү түрүнө токтолуп кетейин. Да, дагы, дале деген байланыштыргыч байламталар өзүлөрүнөн мурда келген бир өңчөй мүчөлөргө тиешелүү болуп келет да, кайталанып айтылат. Ошондуктан үтүр алардан кийин
эң акыркысынан башкасында коюлат. Мисалы үчүнчү мисалды карагыла. Сайдагы түн көрүктүү да, коркунучтуу да. Мынакей. Да, дагы, дале деген схема менен дагы силерге ачык көрсөтүлгөн. Эми 4-чү түрүнө токтолуп кетейин. Же болбосо бирде, ары, нары деген байламталар өзлөрүнөн кийинки бирөңчөй мүчөлөргө тиешелүү болуп келет. Ошондуктан үтүр алардан мурда коюлат. Мына мисалды карагыла 4-чүнү. Геде чоң таңгак саман, же болбосо куурай ташып жатты. Демек бул жерде дагы же, ары, бирде деген силерге атайын схемадагы мисалдар аркылуу дагы түшүндүрдүм. Демек бүгүн биз силер менен бирөңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору жана аларга коюлуучу тыныш белгилердин түрлөрүн өттүк. Жана мына ошолор боюнча силерге үй тапшырма берем. 192 көнүгүү 178 бет. Сүйлөмдөрдөгү бирөңчөй мүчөлөрдүн кайсы жолдор менен байланышканын аныктап жазасыңар. Интонация аркылуу байланыштуубу же байламталар аркылуу байланыштуубу же кайсы байламта аркылуу байланышты. Мына ошону жазып мага сүрөтүн жөнөтөсүңөр. Экинчи подтема боюнча силерге үйгө тапшырма 195 көнүгүү 180-181 беттерде. Сүйлөмдөрдүн маанисине ылайык көпчектин ордуна жана, ары, да, менен байламталарын пайдаланып, тиешелүү тыныш белгилерди коюп жазып бересиңер. 7 апрель 18-19:00 аралыгында сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу мага жеке сүрөтүн жөнөтөсүңөр. Жана мен ошолорду текшерип, 2 көнүгүүгө 2 башка баа коем. Мен оюмча бардык бүгүнкү темага тиешелүү маалыматтар силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгерде түшүнбөсөңөр, кайра слайдты карап чыксаңар болот. Баарыңарга ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда слайд ушундай сабактар менен кайра амандашканча сак саламатта болуңар.